Бул профсоюз деген биз ушу мыйзам менен алектенип иштейли деп кызыктуу бир окуяларга туш болдук да. Анан булар өтө кызыктырып алды да бизди дагы өздөрү. Мен буга кызыкпай эле мыйзамын оңдоп коелу деген ойдо болчубуз. Бирок өздөрү булар сонун кызыктуу нерселерди алып чыгып берип атат да бизге. Айлыктары, командировкалары, возрасттары, мүлктөрдү саткандары, Кудайдын эркеси да, чынын айтканда. Биз өзүбүз куруп алдык дегендей эле, биз көз карандысызбыз деген өздөрүнүн түшүнүгүнө жамынган. Ошол негиз менен гана бүгүнкү чейин чыга албай атышат да. Чыга албай атышат. Бул биздики, биз каалагандай бөлөбүз, каалагандай жашайбыз деп. Ошон үчүн мен бир аз кененирээк токтолуп кетсем, бу жерде мынакей көпчүлүк коомчулуктан кайрылуулар келип түшүп атат. Мынакей менин атыма келип түштү. Бөлөк депутаттарга келип түшүп атат. Аябай көп кайрылуу бар. Азыр мынакей өзүңүздөр коомчулукта көрөсүздөр. Анан мен бир кыскача токтолуп кетсем, биринчиден биз эч бир жаман иш кылып аткан жокпуз. Биз туура эле жакшы эле иш кылып эле айтып атабыз. Ой, 100кө чыккыча иштебегиле, возрастыңар чектелсин деп атабыз. Ага каршы болуп атышат. Командировкаңар кайсы тараптан каржыланып атат деп атабыз. Ага жооп бербейбиз деп атат. Кээ бир маалыматтар бар, айлыктарын банкка салып коюп, ошол жерден оборот жасап атышкандар бар экен, аны укук органдары текшерип бериңиздер деп атабыз. Биринчиден мен кайрылып кетейин, мына бүгүн чакырылып атат, АКСтен бар да, Финпол бар, МВД бар, көрүп атам. Мен сиздерден сурачумун, президентибиз айтып атат, могу мындай көз жумдуну токтотушу керек да. Көз жумдудан пайда болуп атат да. Мен силерге айтып коеюн. Жакшы эле арыздар түшүптүр профсоюз жамаатына. Көп эле арыздар түшүптүр да, ошол арыздардын баары тең бүгүнкү күндө мындай эле кетип атыптыр да. Эме следствие жүрүп атат, анан кийин келатат, карап атабыз менен эле алектенип келатыптырсыңар да. Мен азыр алардын баарына токтолом. Анан кийин баягыда мен айлыктан баштагам биринчичи. Анан мен ушу дагы бир жолу айлыктарын айтып койсом, муну укук органдары өзүңүздөргө тапшырма берилет. Соцфондтан алып, 12 айга бөлүп, анан текшерип алыңыздар да, коомчулукка айтыңыздар. Бүгүнкү күндө ал ишкерлер, ошол жерде иштеген кызматкерлер, байкуштар 5000 сомдон алгандар бар, аны да 3 айда бөлүп берет булар. Кыйнап 3 айда берет. А өздөрүнүн айлыктарын мен санап берейин. Өздөрүнүн айлыктары. Мынакей образованияда Токтогулов Асылбек 159 000. Айлыгы. Горно-металлургический профсоюзду болсо, мынакей 102 000. Анан дагы горно-металлургическийде 99 000. Ырсалиева. Кызыев. Муниципалдык учрежденияларда 77 000. Культурада 60 000. Дагы культурада Жайчиева 82 000. Гаос, лесохозяйство 59 000. Салиев Накен, здравоохранение 90 000. Каратаев, здравоохранение 70 000. Осмонов Шамиль 74 000 энергетикада. Андан тышкарыдагы разовый алгандар бар. Мен баягыда айттым элем, Тажыбаев мырза таарынбасын. Сиз бир жолу алып турсуз 244 000 кошумча менен калгандары 125-130 000ден чыгып атат. Бул айлыктар. Өзүңөр мындай вывод чыгарып көрүңүздөр эми. Айлыктары менен жанакы кызматкерлер байкуштар 5000 сомду бүгүнкү күндө 3 айга бөлүп алып атканы менен бу жерде эмне деген коррупция, эмне деген өзүн билемдик болуп атат. Андан чыкар мен айтып коеюн. Мына жаштарыбызды да чектебегиле деп атышпайбы? Биз эми баягы көз карандысыз деп түз кийип атабыз, ошон үчүн мына укук органдарына тапшырмаларды беребиз дагы, мыйзам менен биз регулировка жасайбыз. Мына культурада Кыдырбаева 76 жашта. Строительствода Султакеев 72 жашта. Коммунальщик Суралевич 72 жашта. Образование Токтогулов 65 жашта. Медик Салиев 74 жашта.
Так, Мусаев, Ош, облсовпроф 70 жашта. Бабаева, Ырыскүл, Бабаевна 66 жашта. Нарын, Курманкожоев 69 жашта. Тыйынка Дастан Плотникова 65 жашта. Связдагы Умралиев 69 жашта. Кызыев госучреждениеде 67 жашта. Осмонов Канат 66 жашта. Кадралиев 65 жашта. Мен мунукумда да айткам, Минтраста Исаков аксакалыбыз кайтыш болуп кеткен экен, 81 жашында үйүндө. Дагы ошол профсоюздан алып барып чыгарганыбыз жакшы болуптур деп айткам. Андан тышкары мен токтолуп кетем, азыр иш козголгон боюнча менде график турат, урматтуу көрүү органдары, силерге беребиз. Бул жерде 2014-жылы, 2017-жылы, 2018-жылы, 2019-жылы заявлениелер менен мүлктөрдү сатуу боюнча иштер козголгон көп иштер бар экен. Мунун баары мен переченде окуп айла коеюн. Азыр берде да сүйлөөчүлөр бар, өздөрүнүн сөздөрүндө айтат. Мен дагы токтолуп кете турган жерлер. Эми мүлктөрү боюнча сатылган мүлктөрү биз билип калган мүлктөрдү айтып атабыз бүгүнкү күндө. Биз билген. Биз билбеген жер тилкелери, биз билбеген ошол жердеги курорттун ичиндеги павильондор, коммерциялык жол менен чөнтөккө кетип аткан акчалар. Муну коомчулук билиш керек. Коомчулук билиш керек. Кандай булар колдонуп атышат? Кандай булар бүгүнкү күндө чөнтөккө салып чулуунданып атышат? Кандай иштеп атат? Ошол жерден келип аткан биздин жарандар, ошол жердин кызматкерлер бизге толук маалыматтарды берип кетишти. Керек болсо ачык эле айтабыз, мына момундай болуп атат деген маалыматтар көп болуп атат. Андан тышкары урматтуу депутаттар, мен айлыктар жөнүндө айттым. Жанакы биздин баягы маалыматтар, таксатталбаган маалыматтуу коргоо органдары жазып атасыңар да, айтып атабыз, банктагы ушул эмгекчилердин чогулган акчасын ошо оборот жасоо боюнча дагы көзөмөл жок. Ким канча акча салып, канча оборот жасап акча алып атат. Анан кийин калгандары сиздер мисалы үчүн баягы РПП алсаңыздар, алып каттоо жүргөндөн кийин баягы фактылар бар, азыр баарын беребиз. Андан кийин силерде толук кол бутуңар чечилгенден кийин бул шектүү адамдарды силер тастыкташыңыздар керек. Ким эмне кылды бүгүнкү күндө? Мына эми мен айтып коеюн, чет элге чыккан биздин ошол профсоюздагы жетекчилер канча жолу чет элге чыгып атат. Мен суроо бергим келет, анан айтып беришип керек болуш керек. Бул командировкалар кимдин чөнтөгүнөн каржыланат? Жеке чөнтөгүнөн каржыланабы же булар ошол чогулган эмгекчилердин акчасы менен барышабы? Бул маселе. Мына чет элдик командировкалар боюнча маалымат толугу менен такталыш керек. Анткени чегара кызматынын берген маалыматтары боюнча 2016 жылдан 2019 жылдар арасындагы командировкалар. Калмурзаев Каныбек 7 жолу чегаранын аэропорту аркылуу өткөн, Москва, Алматы, Ташкент багыттарына. Бул Москва, Ташкентке учканы менен булар дальше Европа жана башка жактарга чыгып кетишет да. Аларды да тастыктап алабыз. Арыстанбеков Омар 11 жолу чет өлкөлөргө учкан, Стамбул, Алматы, Москва, Анталия. Тажыбаев Элдар 13 жолу учкан, Москва, Астана, Стамбул, Үрүмчү, Ташкент, Алматы. Кызыев Эмил 5 жолу, Москва, Душанбе, Алматы. Мазитов Роберт 21 жолу учкан, Москва, Үрүмчү, Астана, Алматы, Ташкент. Салиев Накен 11 жолу, Москва, Стамбул, Ташкент, Астана. Осмонов Канатбек 12 жолу, Москва, Астана, Стамбул. Жунушалиева Эльмира 7 жолу, Дубай, Стамбул, Москва, Бангкок, Ташкент. Султакеев Токтогул 5 жолу, Стамбул, Москва. Жаркынбаев Алмабүй 9 жолу, Душанбе, Москва, Ташкент, Астана, Дубай, Стамбул. Осмонов Шамил 6 жолу, Москва, Казань, Краснодар, Шарм-эль-Шейх. Бабаева Рыскүл 20 жолу, Москва, Стамбул, Ташкент, Санкт-Петербург, Улан-Батор шаарларына учкан. Шуну кандай деп ойлойсуздар? Ушунча командировканы мен ойлойм, булар чөнтөгүнөн каржылап барбаса керек деп. Бул бүт взностордон сарпталып аткан элдин акчасы деп ойлойм. Көзөмөл жок. Өзүм билемдикке салган, каалагандай оң жакка, сол жакка шилтеп аткан акчалар. Андан тышкары эми мүлктөр боюнча берде жазганбыз, берден азыр
Табыш Капырыштагы ичине айтып кетти. Бу жерде орчунду бизде мүлктөр сатылып кеткен. Ошол эле өзүңөр билесиңер, бул жерде мүлктөрдөн баягы эң өкүндүргөн мүлк бул красный гвоздика, билесиңер өзүңөр. Убагында муну болбогон эле бир жер тилкесин алмашып койгон көлгөч. Южный береги алмашып койгон. Биз эми билгендерибизди айтып атабыз. Ананевадагы пансионат Байсорун. Бул кандай абалда экенин дагы укук органдары өздөрү текшерип алсын. Достук боюнча айтсак дагы ал андай болгон, мындай болгон деп койду эле. 47% кандай жол менен акционер этилип кеткен, кандай жол менен долялар алынып кеткен, муну да караңыздар. Ноокаттагы Турбада Апшырата, Чолпон-Атадагы баягы бюро путешествия, Караколдогу бюро, Саякат гостиницасын булар чогулуп туруп 49 жылга ижарага берген. Бүгүнкү күндө кытайлар отурат деген маалымат бар. Биз ичине кире албайбыз, бара албайбыз. Аны укук коргоо органдары өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Ошол эле Иманалиев Бакыт деген жигит ошону жетектеп турган убагында. Анан Осмонов Канат байкебиз жөнүндө көп сөз бар. Көп иштер козголуп турат. Аябай акчыланып сүйлөп, анан кийин бизди ушундай ушумилет этип атабыз, конвенцияга туура келбейт, модко туура келбейт деген сөздөрдүн баарын айтып жүрөт. Эч кандай туура келбейт жок бул жерде. Биз эч кандай эмгекчилердин бир укугун кыскан жокпуз. Бул мүлктү профсоюздун 28-29 совет директорунун председательдери курган эмес. Бул союз малынан калып калган мүлктөр. Бул элдин эмгекчилердин мүлктөрү. Бул мамлекеттин мүлкү. Бүгүнкү күндө бул ойдон чыгыш керек бул кишилер. Биздин мүлк, биз каалагандай пайдаланабыз дегендерин укук органдары жол бербешиңиздер керек. Булар айтып атат, биз ошо здравница, Минобразование, госучреждение, министерстволордун баарын биз түзүп ошол эки профсоюз иштетип атабыз деп атат. Ал андай эмес, өзүңөр билесиңер. Ар бир работник билет. Милдеттүү түрдө эле айлыгын бухгалтериядан кармап 1% бердирип эле анан берип атат. Бирок бар кээ бир төрагалар жанакындай менчик объектлерде, чоң базарларда может өздөрүнүн иштерин кылып аткандыр, анда тастыктайбыз. Себеби дегенде алар госучреждение болуп эсептелбейт, ал менчик объектлер. Менчик объектлерде именно ишти алып барып аткан мындай ак эмгеги менен иштеп аткан төрагалар бар экен арасында. Бирок көпчүлүгү жана биз айтып аткандар. Анан бул жерден биз эчтеке бир жаман нерсе кылган жокпуз. Законду, мыйзамды мынакей Табыш Капырыш айтты, жазып келатабыз. 3-чү окууда Кудай буйруса өтөт дейбиз. Себеби дегенде ал 3-чү окууда бизде кынтыксыз өтүш керек, эч кандай оңдоо түзөө болбойт. А жерде биз возрасын кийирип атабыз, анан кийин булар багы өзүн билемдик кылып чечпесин, ачык айкын болсун деп атабыз. Элдин чогулган акчалары ошо федерациясы барбы, профсоюз. Ошол жерде отчетность болсун. Кайка кетип атат. Биз айткан жокпуз, аны чөнтөгүнө салып алсын, тиги Асан Акунов же бирөөсү бөлүп алсын деп. Биз айтып атабыз, ошо эмгекчилер билсин. Ошол мектеп жамаатында мектеп жетишпейт дейбиз, может мектеп курулсун ошол акчадан. Ошол акчадан садик курулсун. Ошол эмгекчилердин өзүнүн кызыкчылыгына, Кыргызстандын жарандарына, элдерине кетсин деп атабыз. Болгону ушул. 2014-жылы зам председатель Горло металлургического профсоюзда болгон экен, Жакыпов деген жараныбыз алган экен. Почти 400 000 алган экен. Эң чоң айлык. Да. Жакыпов. Мен атын билбейт экенмин. Айына бөлгөндө. Ушундай айлыктар менен жашап атышат да, биздин жарандарыбыз, эмгекчилерибиз айтып атам, 5000 сомду 3 айга бөлүп алып атканда. Анан укук коргоо органдары мунун баарына көңүл бөлүңүздөр. Сиздерге ишенебиз эми. Президентибиз айтып атат. Так, урматтуу чакырылгандар, урматтуу маалымат каражаттары, эми бизде эмелер тастыкталган көп документ маалыматтар бар. Аны укук органдарына беребиз. Эми укук органдарына ишенбейбиз дегенден алыс болушубуз керек. Булар деле биздин жарандар. Мынасыр Осмонов Канатбек Даспаевичтин жана айтып аткан жер участоктары боюнча, жана Самшит деген дачалар жана Осмонов которулган боюнча бүт турат. 1, 2, 3, 4, 5. Мунун баары сиздерге беребиз. Фимполдо турат бул жерде. Анан элдин үнү котасыңар, азыр депутаттар контролдойт. Урматтуу укук органдары, мен эми
Билбейм, элдерден угушубузга караганда көптөн бери арыздар келип аткан экен. Мындай контролго, көзөмөлгө тыкан алышыбыз керек. Себеби дегенде, мына элдин үнү, бул элдин мүлкү ушундай коррупциялык жолдор менен кантип кетип калган, кантип жазап алышкан ошол документтерди. Мына бүгүнкү күндө Мирбек Аскерович отурат, мен билгенден соттон баш чыга элек. 29 киши чыгып алып, чогулуп алып, буга недоверие көрсөтүш керек. Жогорку Кеңеште мунун келинчеги иштейт. Ошолор кылып атат, ошо депутат комиссияны ошолор түздүрүп атат деген, как будто өзүбүздүн башыбыз иштебейт, өзүбүз көрбөйбүз. Муну акыл эси тунук киши бир окуганда, бир укканда маалыматты толук билет, түшүнөт. Бу жерде эмне деген коррупциялар болуп атканын. Ошон үчүн мен кайрылып кетким келет. Фактылардын баарын Табалдык Апырович, Кудай буйрса сиздерге беребиз. Бирок тез аранын ичинде каттап булар көзөмөлгө алыш керек. Бул жанакы биз эч кимге подотчетный эмеспиз, биз деген көз карандыс эмеспиз дегендин жыйынтыгы да, урматтуу органдар баарыңар. Мен сиздерден суранып кетет элем. Сиздер да ушуга таянып албаңыздар да, булар көз карандыс деп жазылган, ошон үчүн биз ошол убакта алар чечип койгон экен деп. Булар кандай сатылды? Ошол жердеги рыночный баалар, ошол жерге умышленный, өздөрү билип туруп, ошо коррупцияга барыштыбы? Канча мүлктөрдү туугандарына жаздырып алды? Канчалар өздөрүнө жаздырып алды? Бу жерде 20дан ашык факт айтылып атат. Нурлан Касымбекович, анан сиздерден сураныч. Тез аранын ичинде келгиле парламентке. Тез аранын ичинде биз парламентте талкуулап туруп, сиздер ушул тез аранын ичинде бизге келип айтсаңыздар, мынакей экс-президент боюнча 3 күн ичинде келгенсиздер. 3 күндө келип туруп, парламентке келип, бу жерде деген шектүү деп саналды деп туруп, иш козголгон, иш башталган. Бу жерде бир күндө кылчу нерсе да мындай эл көрүп турат. Бул жерде себеби дегенде бу жерде оркой көрүнүп турат. Буга чейинки материалдар сиз өзүңүздөрдө турат. 3 жылдан бери мынакей тергөө амалдары жүрүп атат, бирок жыйынтык жок. Коомчулук туура айтып атат. Элге чыкса билип коет. Ким менен сүйлөшүп атат? Ким менен канча акча берилип аткандар. Митингди жаза албай атасыз жөн адамдар. Кепканы бирдей кийгизип, футболканы однотипный кылып кийгизип, только акча берген гана адамдар жаза алат. Анын баары тең акча менен алып келип атышат. Мына жакында эле Кумтөрдөн дагы келип туруп, Тоо кен тармагы боюнча биз 8 миллиондон төлөп атканбыз. Бул акчага отчет берсин деген требованияларды кылып атышат. Однако, конечно, алар өзүчө болобуз чыгып атат, тажыбай билет болуш керек элдер. Алар өзүнчө кетиштиби азыр? Жок, бизде. Силерде элеби? Вот, алар айтып бизге жалоп жазып келиптир эми алардын кайрылышы боюнча. Мына 8 миллион чогулат деп. Эми анда тастыкташ керек. Ушундай сумма, ири суммадагы акчалар. Минобразованиеда мынакей айтып атат, жылына 169 миллион чогулат. Мектеп жок деп атабыз. Садик жок деп атабыз. Мынакей здравницадан канча акча чогулат? Миллиондогон акчалар чогулат. Жүрөк оорусуна чалдыккандар аппаратура жок деп атабыз. Кички ымыркай балдарды операция кыла албай атабыз. Бул деген биздин элибиздин акчасы да. Мына ошого күйүп атабыз да. Бир 29 киши чогулуп алып каалагандай калчап чечип отурбаш керек. Мына Мирбек Аскерович отурат. Азыр эмне кол уту байлануу эмеспи? Байлануу кол уту. Эчтеке чече албайт. Бирдеке болсо келип туруп недоверие көрсөтөбүз. Тез аранын ичинде советти чакырыш керек. Муну жок кылыш керек. Мына ошондой чакыруу менен бир нече жолу сотко беришип, иш амалдарын кылып атышат, например. Эмне бул мыйзамда Мирбек Аскерович менен как профсоюздун жетекчиси айтыңыз. Биз жазып аткан мыйзамда эмне карама каршылык барбы? Же бир жаман нерсе барбы? Ким айта алат жаман нерсе бар деп? Бу жерде мынакей каралап депутаттар атайын ошол эки имуществолорду өзүнө приватизация кылып алганга барат деп жазып атасыңар. Да, ошо. Уятыңар жок да, например. Каерде көрүнүп турат аерде? Уят деген болуш керек. Мен коркпойм, например, бир Кудайдан корком деп. Келип алып турганын каяктагы сөздөрдү айтасыңар, например. Кайсы депутат ошол жерде заинтересован болуп атыптыр? Бул элдин мүлкү. Элден чогулган акча. Элге кызмат кылсын деп атабыз. Андан бир эч нерсе жок бул жерде. Ачык айкын болсун деп атабыз. Аны бөлүп албасын деп атабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен ойлойм, бу жерден парламентке да келгенде баары суроо жооп болот. Мен ойлойм, прокуратура тез алып келсеңиздер, укук органдары ушуга эми биздин да көзөмөл болуп калды. Жанакындай сөздөр болбосо, Павелбек Жумалиевич, өзүңүз мынакей катышып отурасыз. Уят болбойлу.
Ертең сіздердің адресіңіздерге, сіздерге коомчулуктан жаман сөздөр кетпесин. Мына Итагил айтып атат. Момунча арыстанып жүрөбүз. Момунча кайрылып жүрөбүз. Тергөөчүлөрүңөр келип алып жанакындай сөз сүйлөп атса, эмне кылып аласың деп. Ошон үчүн уят бул ишти да канчалык барыш керек. Күнөөлүүлөр, жеп алгандар жооп бериш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Уят эмеспи?